Адамдын гени жетилгенде анан аалам баягы эне ата деле мына малың мына короңду өткөрүп бергенде аалам жерге түштү дагы. Мен ошо көрүнүш көрөм 4 жашыман баштап. Анан ошо Теңир ата көрүнүп мен көп китептерди жазып, азыр Кудай ролун аткарып менин анатомиям, дүйнөнү башкарып атам, дүйнөнү бириктирип атам. Ошо экономикасы менен көтөрүлгөн мамлекеттерди экология менен басып, айласын кетирип, мисалга Америка дүйнөнү бийлейм деген дегеле өнүккөн мамлекет дүйнөнү бийлейм деген саясаты бар. Мисалга Евросоюздун деле өзүнчө ошондой бир политикасы. Кыскасы бийлегиси келет. Ошол Кудай жерге түшсө демек. Анан Кудайым неге жерге түшүптүр, неге жан Кудай аталыптыр дегенде көрсө ал энергия экен. Мисалга энергия деген мындай, адам өлүп кетсе, жаны чыгып кетет ушул эле комнатада да. А таны өлүп калды да. Ошол сыяктуу эле ал бир жан экен дагы. Анан ошол жерге адагы мындай доор алмашканда өзүн алмаштырып турат деп ааламдан берилет да. Анан ошо бир кыргыз баласын кийип, анан ошо кыргыз баласы өзүн жоопкер сезип, ошо вирус жөнөтөм, куюн жөнөтөм, булут жөнөтөм, кыргыз дүйнөнү башкарат деп мен бүгүнкү күндө ошо ар бир улуттун, ар бир адамдын миссиясы бар экен дегенде мен ошо чыныгы истинный миссиямды аткарып дүйнөнү башкарып атам. Ушул жерде суралат да, мисалы азыр сиз айтасыз дүйнөнү башкарып атам деп, бирок ошол эле маалда Арслан Алай президенттикке талапкерлигин койду. Бул бардыгын кызыктырып атат да. Эгер Арслан Алай Кудай болсо дүйнөнү башкарып атса, ага президенттиктин эмне кереги бар? Мисалы үйүндө жатып деле, эгерде ошондой мүмкүнчүлүк боло турган болсо, үйдө жатып деле сиз президент болбой эле, президенттин өзүн да башкарып койгон укугуңуз бар да, мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мандаттын эмне кереги болду? Бул мисалга ханды деле, мисалга кайсы журтка болсо деле, кайсы элге болсо деле эл башына күн түшкөндө элден чыгат эр жигит дегендей ааламда мисалга кыргыздын башына бир кезде ойлонуп көрсөм, может ал кезде Манас ата жаралганда кыргыз ашып кетсе 50 миңдир же 20 миңдир болгон эле да. Ошол улут ушул жеринен тентип, жери кемип качып барган кезде ошо ааламдан кыргызды сактап калуу үчүн Манас деген бир касиеттүү, кара күчтүү, акылдуу бир адамды жаратканда, аны хан көтөргөнгө туура келген. Чыңгыз ханды хан көтөргөнгө туура келген. Наполеонбу же жана башка. Ошол ал хандык орунга отуруп туруп анан адамды болгон мүмкүнчүлүк, жердик бийликти кошо алып туруп, анан элди өстүрбөсө, ал үйдө жатып өстүргөндө, элдин башына бир дөөперестер барып алып, мисалга да, көңүлдөрүн албасын, бирөөлөр үсөн кубушту сатып, бирөөлөр каркараны сатып,